Күндүн темасынан уктуруубузду баштайбыз. Студияда Таалай Гүлсыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жыл сайын алчу жөлөк пулун 5.000 сомго көтөрүү сунушталууда. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Эске сала кетели, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары, согушта майып болгондор, Ленинград блокадачылары жана концлагердин жаш чет элек туткундары 15.000 сомдон буга чейин жөлөк пул алып келишкен. Согуш ардагерлерине камкордук кандай жүрөт? Алдыда белгилене турган жеңиштин 75 жылдыгында республиканын кадырлуу ардагерлери үчүн кандай саамалыктар бар? Биздин таңкы программадан угуңуздар. Сиздер билесиздер, бизди түз эфирде угасыздар. 39 21 90 39 19 30 телефондору аркылуу темага байланыштуу сурооңуздар болсо катышыңыздар. Ошондой эле бизди Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан видеону түз көрөсүз. Андыктан бул жака дагы өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди же сунуштарыңыздарды жазсаңыздар болот. Мен студияга келген меймандарды тааныштырып өтөйүн. Студиябызда Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык кепилдиктер жана акчалай компенсациялар бөлүмүнүн башчысы Окоева Гүлмира Качкыновна, ошондой эле коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик каттоо бөлүмүнүн улук офицери майор Үсөналиева Индира Сагындыковна жана Бишкек шаарынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Ислам Куттубеков Жумамединович катышып жатат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мына биринчи эле ушул азыр темабызды биздин угармандарга тааныштырып өттүк. Албетте бул Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери, жеңишти алып келген кадырлуу адамдарыбыз үчүн мамлекет тарабынан атайын камкордуктар бар, көрүлүп келген. Бирок ал канчалык жетиштүү деген дагы бир суроо бар. Мына быйыл ушул Улуу Ата Мекендик жеңиштин 70 жылдыгы белгиленет буюрса, тилекке каршы бул датаны көрүүгө биздин азыр ардагерлердин саны деле анчалык көп эмес. Биринчи суроо, Гүлмира Качкыновна, адегенде айтсаңыз, ушул Улуу Ата Мекендик согуштун канча ардагери калды азыр бүгүнкү күндө республика боюнча? Жалпы саны канча? Бүгүнкү күнгө карата 262 согуштун ардагерлери калды. Анын ичинен 69 Улуу Ата Мекендик согуштун майыбы, 160 согуштун катышуучусу, 15 адам Ленинград блокадачысы, 18 адам концлагердин жаш чет элек балдар. Ошолор төртөө ушу согуштун ветераны болуп эсептелет. Ушул 4 категория бүгүнкү күндө 262 адам калды. Бул баардыгы республика Бүгүнкү күндөгү тилекке каршы 5 жылдын ичинде бул ардагерлердин саны кыйла азайды. Мисалы үчүн 70 жылдыкта булардын саны 1157 адам болсо, бүгүнкү күндө 262 же болбосо 80% жакын азайып атат да. Өкүнүчтүү албетте. Анан эми мынакей сиздер ушул жеңиштин улуу күнүнө карата бир жолку берилчү, мен ушундай түшүнүп атам, бул бир жолку берилчү акчалай жөлөк пулдун көбөйтүүнү сунуштап жатасыздар. Бул эмнеге байланыштуу чыгып атат? Кандай зарылдыктар болду? Бул бир жолку берилүүчү жөлөк пул жыл сайын төлөнөт. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнчө токтому бар. Жыл сайын ушул 4 өйдөдө аталган категорияга, андан тышкары оруктун эмгекчилерине, согушта курман болгон жоокерлердин үй бүлөлөрүнө ушул бир жолку төлөнүүчү жөлөк пул төлөнөт. Ал эми өлчөмдөрү болсо, согуштун ардагерлери жыл сайын 15.000 сом өлчөмүндө алат. Ал эми оруктун эмгекчилери, ушул согушта курман болгон жоокерлердин жесирлери 10.000 сом өлчөмүндө алат. Быйыл ошо 75 согуштун жеңиштин 75 жылдыгына карата ошол өлчөмдү көбөйтүү боюнча биздин министрлик долбоор дайындалган. Бүгүнкү күндө ал долбоор мамлекеттик органдардын макулдашуусунда. Эң биринчи бул жерде финансы министрлиги бизге макулдашуусун бериш керек. Анткени бюджетти ушул финансы министрлиги чечет. Бул жерде эгерде жыл сайын 15.000ден ардагерлерге төлөп келген болсок, биздин долбоордо ошол 15.000ди 20.000ге көбөйтүү, оруктун эмгекчилерине жана согуштун жоокерлеринин жесирлерине 10.000 төлөп келген болсок, аларды ошо 15.000 сомго чейин көбөйтүү сунушу каралган биздин ошо долбоордо.
Эми мына бул коомдук талкуу деген болуп атат да, бул социалдык өнүгүү министрлигинин деңгээлинде эле ошол мекеме аралык эле мындай бир чечимге келип койсо болот белем, мына атайын бир талкууга коюп атканы А, коомчулуктун. Бизде Кыргыз Республикасынын регламенти бар, нормативно правовой акты деген мыйзам бар. Мгм. Бул өкмөттүн токтому болуп аткандан кийин биз ошо мыйзамга ылайык бул долбоорду общественный талкууга коюшубуз керек. Ал ошол өкмөттүн расмий сайтына коюш керек да. Бул регламенттин требованиясы бир ай ошол жерде илинип туруш керек. Ошол жерге сунуш пикирлер түшкөндөн кийин биз ошол долбоорду, ошол сунуш пикирлерди көңүлгө алуу менен анан кийин өкмөттүн буйругу чыгат. Түшүнүктүү. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, активдүү угарман бар. Саламатсыздар. Сиз угалы, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен bir iki sorum var hele. Бериңиз. Benim iki adımım soğuşuna geçip bir dayısı çoğuldu. Bir 75. yılı teki Kirovograd Oblast Ukrayinski üstünde Batırlaşa kızı olgunayken eslerine şartlı park görmüş. 75. yılı Cengiz 30 yıldığında. O şol bir kazıda şol biske şol kat soğuştun bir çuval soğuşta kaza olgunlarda bir çoğumda atar biske eştiki eştiki verilmeydi eken. Şu yaktarın kaldığı karasa ben 82'ye çıkan kişimin ben özümdün oyumda eğer de bir küçülük varsa Moskvadan paratka varıp karşıp gelsem bir andın atılan degen oyum var. İkincisi biskede bir bunday bir janağı jönök bul tigi bul bunday sıkıydık bıydık katarı şol ağaları batırlarsa Sovyetiyeli diğeri uğruğa dokunmam balon degende manide biskede bir verilemi yok bu. Siz азыр кайсы жерден чалып атасыз? Men Narında çalıyordum Darüşşehir'den. Abdurrahman Maskar. Рахмат. Мынакей согуштун улуу ата мекенин согушка катышкан жоокерлердин жакындары, бир туугандары же үй бүлөсү деген жагдайда да каралган. Бели бизде мыйзам боюнча негизи бул атабыздын айтканына кандай жооп берсек болот? Мен ошол Экөөңүз, жөлөкпул боюнча айтып коеюн. Бул ата сурап атат, ошо бир туугандарына жөлөкпул берилеби биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык депчи. Биздин мыйзам бизде СНГ мамлекеттеринин ортосунда түзүлгөн макулдашуу бар. Деги эле ушул эл аралык мыйзамдарда деле бир туугандарына эч кандай жөлөкпулдар төлөнбөйт КМШ өлкөлөрүндө. Ошондуктан биздин жана согуштун ардагерлери деген биздин мыйзам бар. Ошол мыйзамда ушул улуу ата мекендик согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүнө гана чектелет да. Эгерде ошол жоокердин жолдошу согушта курман болуп кайтпай калса ошого чектелет. Эгерде үйлөнбөй кеткен болсо ошол жоокер анда ата энесине чектелет. Ушул эки эле категорияга каралган. Бир туугандарына эч кандай жөлөкпул берилбейт. Деги эле ушу эл аралык макулдашуулар боюнча да андай эч жерде төлөнбөйт бир туугандарына. Индира Сагындык мына балким сиздер дагы кошумчалайсыз. Мисалы үчүн ошол эле Москвага баруу жагдайында дагы бир суроосун айтып кетти. Бул саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Ушул жылдын май айында Россия Федерациясында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышууга бул Кыргыз Республикасынын улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин жөнөтүү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын согуштун куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын ардагерлерин жана уруктагы эмгекчилердин республикалык кеңеши коомдук бирикмесин ошондой эле Кыргыз Республикасынын областтарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн чечими менен бекитилген тизме түзүлөт. Бул тизмени түзүүдө биринчи ирет ардагер улуу ата мекендик согуштун түздөн түз катышуучусу болушу керек жана анын ден соолугу чын болуп узак мөөнөттө учакка жол жүрүүгө акыбалын эске алуу керек. Азыр айта кетсек, уже Москвадан биздин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине Россия Федерациясынан нота келип түшкөн нота. Ал жерде бизге 3 ардагердин тизмеси орун берилди. 3 ардагердин тизмеси кетти. Мындайча айтканда, бул азыр жогоруда айтып кеткендей эле, бул түздө түз бул согуштун улуу ата мекендик согуштун ардагери гана бара алат. Ардагерди менен кошо жанында өзүнүн мындайча орусча айтканда сопровождение баласы же кызы болуп алат.
Рахмат. Негизи дагы бир суроо бар да, Гүлмира Качкановна. Мына менин билишимче, социалдык колдоо ай сайын жана сиздер айтып аткан минималдуу сумма 10 000 сомду түзөт. Ошондой эле акчалай компенсациянын ордуна каралган кандайдыр бир жеңилдиктер дагы болушу мүмкүн болсо керек эле. Мисалы үчүн мындан башка азыр айтып аткан ошол 1 айлык 9 майда бериле турган жөлөк пул бар. Дагы ушундай бир Улут Эмекендик согушунун ардагерлери үчүн кандайдыр бир социалдык коргоого дагы эмнелер керек? Мына азыр ушул суроого жооп даярданып турсаңыз, мен бир угарманды кабыл алып коеюн, андан чогуу жооп бериңиз. Алло, Угуп атабыз сизди. жакшыңар кыздар. Саламатсызбы? Согуштун ветерандарына 5 000 сомду жакшы кылсыңар да, өтө жакшы кылсыңар. Мунун себеби мындай да эми, бул 95 асты 100гө жакындап калды, бир 3 жашар баланы карагандай кылып карап атат да булар бала чакасы. Ошол эми баатын атаса куту сүйүнөт деп, ошол жаныбарда кыйла сүйүнөт. Биз ушундай жеңиштин ветерандары экенбиз деп. Рахмат кызым. Мамлекетке ham рахмат. Ушу 5 000 сом пул аймамай кошулуп турабы же? Бир эле жолу берилеби? Ушуну айтып койсоңор, рахмат. Рахмат бизди укканыңызга. Жооп берип коеюн да. Саламатсызбы ата. 5 000 сом дагы бир тактап айтып коеюн. Жыл сайын жана ардагерлерге 15 000 сом бир эле жолу 9 майда төлөнүп деп атпаймынбы? Ошого дагы 5 000 сомду биз сунуштап атабыз бүгүнкү күндө. Бул маселе азыр чечиле элек. Эгерде финансы министрлиги чечип берсе, анда 20 000 сом болот. Бул долбоор түрүндө да. Демек, бул долбоор ишке ашып калса, быйылкы эле 75 жылдыкта эмес, кийинки дагы 9 майда булар ошол бир жолку ала турган жөлөк пулунун саны көбөйүп 20 000ге жетип калат экен да. Ооба. Анда дайыр угарманды кабыл алып коелу, андан кийин жооп берерсиз жана суроого. Угуп атабыз сизди, угарман. Бишешанан айланып турган. Саламатсызбы? 9 май жеңиш күнү майрамы менен алдын ала куттуктап коелук. Рахмат сизге. Эми чындыгында жөлөк 5 000 сом акча берилгендиги бул жакшы көрүнүш. Ушундай эле жөлөк акчаларды Афган согушунун катышуучуларына дагы, Баткен согушунун катышуучуларына дагы берилеби? Алар дагы ата мекенди коргоого жана ата мекенди коргоонун ыйык сезими менен, патриоттук сезими менен ишке ашырган азаматтар алар дагы. Аларды да унутпой керек, Каримов. Рахмат сизге, дайыр угарман, сиз да байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Атым Жылдыз. Чын эле бул өтө кубанычтуу нерсе да, мына Россияда 80 000ге жакын берип атат да. Мен ойлойм, ушуларга бир жолу чыгынып аткандан 20 000 эмес, 50 000 беле 60 000 болот билем. Биз жылдары Сок районунда аким бардыгына биздин ошол районундагыларга бирден матч берилди. Азыр санап келсеңиз саналуу адамдар байкуштар эми күнү көргө турган эмелер калды да. Мамлекет тарабынан ушу квартира же бирден машина бирдеке берип койсо деле биздин ушуларга болгон тазым итак деле бюджеттен ары бери тартылышкан акча кетип атат. Ошондо мен ойлойм да, буларга көбүрөөк ушу тылдагыларга деле көбүрөөк жакшыраак эле бир жардам берип койсоңуздар. Эмди жылда дагы бир экинчиден кимдер калат, кимдер жок, муну көңүлгө алып койсоңуздар дейм да. Рахмат, угарман, дайыр угуучу, сиз дагы байланыштасыз. Сиздер жазып отурсаңыздар, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мына бул жөлөк пулду башта деле берип жүргөн. Мен атам участок военный команда взвод болгон. Жүгүл автомашина берди, кийин арабада 40 000 берди. Военком, аким баары келип турчу. 95ге чыгып өлдү. Өлгөндөн кийин өтө кыйын экен. Орден слава, орден красный звезды, за отвагу, за Кенсберге деген согушта алган немелер бар эле. Эми мына калган немелерге өмүр каалайм. Буларды мүмкүн болушунча сый урматка жеткизиш керек. Эмне үчүн дегенде, булардан кийин согушта эчтеке эч ким калбай калат. Азыр элдин кыял жору өзгөрүп атпайбы? Рахмат. Рахмат, жакшы пикириңизге, жакшы оюңузга. Анда дайыр угарманды суранып атат, режиссер дагы кабыл алып коелу, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бишкек шаарынан чалдым, атымды Бисара. Бисара. Социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлүнө ыраазычылык билдирем. Ушул маселени алып келгениңиздер үчүн жана биринчи маалымат радиосуна ушул элдин назарына сунуштаганыңыздар үчүн ыраазычылык. Мына мен өйдөдө айтылган пикирлерге толук кошулам. Менин атам дагы ушул улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон, бирок 50 жылдыкка 4 ай калганда каза болуп кетип,
ошондо алар алган 1000 сомуна 1,5 сомго абдан кубаныччу да, бизге өкмөт көңүл бөлүп жатат деп. Андан бери эми турмуш өзгөрдү, экономика өзгөрдү. Азыр эми булар мына биздин райондо, Лейлек районунда 150 000 эл жашайт. Бир 10го жетпеген эле адамдар калды ушундай статустагы. Буларга канча кадыр бар көрсөтсө да аз. Ушул министрликтин өкүлүнө ыраазычылык билдирем. Сиздер ушул долбооруңуздарды колдон келишинче алга сүрөп өткөрүп, анан бул 20 000 сумма дагы аз. Колдон келсе 50 000ге чейинки сумма буларга ылайык деп эсептейм. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Анда жооп алып бергенге өтө эле. Гүлмира айым, биринчи Алимов агайыбыз айтты да, мына 9 майга бул абдан жакшы жагдай сиздер көтөрүп аткан бул сунуш. Анан эми жөлөк пулду ушу Баткен согушунун, Афган согушунун дагы жокерлери бар. Буларга каралабы деген өзүнүн, каралса болот эле деген ой билдирип атат. Баткен согушунун катышуучулары бизге ар дайым кат жазып кайрылып турушат биздин министрликке. Баткен согушунун катышуучуларына, ушу Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана Афган согушунун катышуучуларына теңеп берүү сунуштары менен. Бирок Улуу Ата Мекендик согуштун жана Афган согушунун катышуучулары бул союз убагында болгон. Бул боюнча бизде СНГ мамлекет ортосунда макулдашуу бар. Ошол макулдашуу биздин ошо мыйзамдардын негизи болуп эсептелет. Ошол макулдашууда бул ошо Улуу Ата Мекендик согуш менен Афган согушунун катышуучулары булар баягы орусча айтканда участники боевых действий деген категорияга кирет да. Ал эми Баткен согушу болсо мунуку кичине башкачараак. Бул боюнча дагы ошол Баткен согушу боюнча общественный объединение ошол булар дагы ошол мыйзамдын долбоорун киргизишкен. Бирок баягы биздин мамлекеттин экономикалык мүмкүнчүлүгүнүн аздыгына байланыштуу бул маселе чечилбей келе жатат да. Ошон үчүн Баткен согушу бул Афган менен Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына теңөө мыйзамга ылайык келбейт да. Эми Жылдыз менен Бүбүсара эжеке экөө бирдей суроону берип атат да. Эми керек болсо булардын баягы акчасын дагы көбүрөөк кылып жогорулатып койсо, 50ге жеткирсе 50 000ге деген пикирине кандай айтасыздар? Бүбүсара эжеке да айтты. Жакшы каалоо. Чындыгында эле Россия Федерациясында ушу 9 майга карата 75 000 сомдон ар бир ардагерге берет экен. Бизде деле ошондой болсо кана дегендей да. Бирок баягы мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша чечилет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин сунушубуз ошо 20 000 болуп атат. Мен Ислам Жумамединовдун да пикирин билгим келип атат, бирок бир угарман бар экени айтылып атат. Сиздерди угалы, андан кийин бизди улантабыз дагы маалыматыбыз менен. Эфирдесиз. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсыз. Нарындан чыгып атам, атым Кубаныч. Сиздер айтсаңыздар, 75 000 сом берилет деген бул кайсы сандагы акча, эмне сан? Экинчиси, Нарын шаарында бир эле ата калды. Өмүр uzun болсун. Баардык Кыргызстандын согушка катышкан ардагерлерине таазим. Ушул ата барабы? Азыркы сайткан 3 кишинин арасында барбы ушул киши? Нарын шаарында бир эле ата, 100дөн ашты го, 102 атын унутуп атам. Экинчи суроо, мен кошунам, ата каза болгонуна көп жыл болду, байып жеш каза болгонуна 2 жыл болду. Бирок эң күчү кызы жашайт да, ал кызы 42 күргүчкө чыгып калды, баласы менен жашайт. Ошол жаран ала алабы? Сиз үй бүлөсүнө берилет деп атпайсыздарбы? Акчачы жана өзүнүн кызы да эң күчү кызы болуп атат. Рахмат. Тайыр Угарман, сиз да байланыштасыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Угуп атасыңар, мен шаардан. Менин медиам бар да, ошол мен тынчымды алып атат да, жана тылдаш дегендер деп. А киши ошол 36-жылы төрөлүптүр. Эми ошондо 10 жаштагы кызды талаад эле машак терип, куурап, согуштун убагын көргөн. Ушул 36-жылы эмне үчүн кошулбайт ошого? Эмне үчүн кошулбайт деген суроону бердиңиз. Биринчи Нарындан чыккан, угарманыбыздын суроосу. Бул 75 жылдыктын Москва шаарында боло турчу мааракеге, парадка деп айтсам, бул жерде 3 областтан алынды. Бул биринчиси Жалал Абад
областынан болду, экинчиси Нарын областынан болду. Сиз айтып аткан Нарын шаарынан эмес. Үчүнчүсү болсо бул Бишкек шаарынан. Бул жерде жана жогоруда мен айтып кеткендей, ден соолугу биринчи иретте ден соолугу тың, ден соолугу чын болгон жана узак мөөнөттө уча турган ардагерлерди биз тандадык. Кыргызстан боюнча 25 ардагерлерди биз жылдын башында эле даярдалган болчу. Бул абдан алардын ден соолугуна да каралат. Эң биринчи ден соолугуна каралат. Анан баскан тургандары тың, сүйлөгөн сөздөрү дагы мындай сүйлөп алган дегендейчи. Анан ошол 25 ардагердин ичинен 3 ветеранды, 3 ардагерди биз тандап, документтерин баарын тактап да Москва шаарына жибердик. Гүлмира айым, биринчиден 75 000 сом деген ушундай чындыкпы, чындык эмеспи деген суроосун берди. Анан 43 жаштагы өзүнүн кызы бар экен ошол согуштун катышуусунда. Кандай жагдайлар бар? Мен жана 70 000 сом деп балким байкабай айтып алдым окшойт. Россияда 75 000 рубльдан берет экен. Ошону өзүм да байкабай калдым окшойт. Кечирип коюңуздар. Бул Россияда берилет. Россияда. Биздин Кыргызстанда эмес, Россияда. Баягы мурун суроо болуп калды. Ошон үчүн мен ошо Россияда 75 000 рубльдан берет деп айттым. Жана Нарында дагы бир адам, бир ветеран бар деп атасыз. Бул жерде биз жанагы мен айтып өткөн жанагы жөлөк пуллардын баардыгы тең республикалык бюджеттен төлөнөт. Мындан тышкары бизде жергиликтүү бюджеттер дагы ар дайым биздин ветерандарга көп көңүлдөрдү буруп, ошол 9-майда деги эле такай эле баягы өздөрүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ар дайым жардам берип келишет. Ошон үчүн бул жерде жанагы жергиликтүү бюджеттен дагы бул биздин ардагерлерге дагы ошондой жардамдар берилип турат. Анан кийин экинчи суроосу кошунасы бар деп айтты. Кошунасы каза болуптур, байбичеси да каза болуптур. Эң кичүү кызы 42 жашта экен. Ошолго жөлөк пул төлөнөтпү деп суроо берди. Бул жана биринчи суроо боюнча эле кызы ошол биздин мыйзамга ылайык ошол категорияга кирбейт да. Мыйзамга ылайык ошол жубайы кирет, андан кийин ата энеси эле кирет. Кыздары, балдары, бир туугандары ага кирбейт. 36 жаштагы 36-жылы төрөлгөн ошол кездеги тылда 10 жаштагы машак берип жүргөн кыз ошол кездеги азыр эмнесин эске алынбай кирбей калган дейт. Бул маселе дагы аябай көйгөйлүү маселе. Мен чындыгында ишенем, что бул апа 36-жылкы туулган апа чындыгында эле ошол оруктун эмгекчиси экендигине баарыбыз ишенебиз. Бирок баягы илгерки убакта ошол медаль, орден алгандар гана бүгүнкү күндө алышат. Ошол көпчүлүгү орден, медаль албай калганда, эгерде бул апанын орден, медалы болсо, балким жоготуп жиберген болуш керек да. Көпчүлүгү ушу жоготуп жиберет. Көпчүлүгү жоготуп жиберген. Кайсы бир жерде архив күйүп кеткен учурлар болгон. Мисалы үчүн, ошол эле учурда, мисалы үчүн мен өзүм эле мисал келтирейин. Мына менин мамам азыр 97 жашка чыкты. Ал кезде ал трактор айдаган экен да. Ошол айылда 3 кемпир, 3 аял трактор айдаган адамдар, мисалы үчүн ошол учурунда баягы документтери берилбей калган, албай калган. Анан бирок ошол мыйзам деген мыйзам чегинде ал киши кирбей калды. Бирок моралдык да жагы бар да. Мисалы мына азыр Facebook колдонуучулар жазып атат. Моралдык жагы бар. Ошол жергиликтүү бийлик деле ал адам түрү да көзү. Алга эч кандай кандайдыр бир нерселерди издеп кереги жок да. Ошол чынбы, чын эмеспи деген аны көрүп аткан адамдар бар. Ошол убакта жашагандагы анын балдары турат, айылдаштары турат, мисалы баарын көргөн. Ошол жергиликтүү бийликтин өзүнүн деңгээлинде эле ошолорго кандайдыр моралдык жактан дагы бир колдоо көрсөтсө, азыр эми 100гө чыккан адамдардын саны деле аз да. Ошол жагын да эске алсаңыздар. Менде бир угарман азыр байланышка чыгып атат. Мен жана сизге суроо бердим эле. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен азыркы жана сиздин айтканыңыздарга дагы андан мурунку айткандарга дагы сөзүнө кошулам да. Эми ушундай бюрократиянын эмне кереги бар, жанагы анын медалы болуш керек анын. Жана сиз айтканда анын тастыктаган паспорту турат 36-жылы же 32-жылы туулган деген. Ошолор байкуштар 10 жаштагы ошолор машакты терип көрбөгөн коржукту согушта тигилер көрсө, алар бир андан да ашыкты бул тылда көрбөдү. Эмне үчүн ушундай нерселерди мамлекеттик мына президент, премьер-министр, башкалар үчүн жемкорлор жеп кетип атпайбы миллиондорду? Анан эмне үчүн ошол байкуштар аты 80ге, 90га чыгып калышты? Ошолордон бирсиге 4 сом актан аябыз.
Анан экинчи бир эме ошо согушта жүрүшүп алды уже кетти. Эң аркасы 80ден өткөндөрү калды. Ошолорго достойный эле ошо бир жолу бериле турганды бир дадил эле акча берип койбойсуңарбы? Эми ошолор жок дегенде кубанып өлүшсүн жок дегенде. Ушу биздин мамлекет бизди колдойт экен, ушу бизди көргөн экен, ушу биздин согушта жүргөнүбүздү, башка азаптообузду жок дегенде кичине көргөзүп атат дегенде. Жемкорлор жеп кетип атпайбы миллионду? Анан ошо азап тозокту көргөндөргө 1/4 пул бергенден аянып атабыз. Буга бир жооп берип койгулачы. Рахмат. Байланышка чыкканыңызга кандай деген пикирлер айта аласыздар? Бул жанакы бул жерде мындай деп айтат элем да, көбүнчө ошол оруктун эмгекчилери бүгүнкү күндө ошол 80-90 чыгып калган биздин аталарыбыз, апаларыбыз жана ордени жок, медалдары жок деп атпайбы. Тилекке каршы бизде мыйзам ошондой кабыл алынган. Мындан тышкары жанакы эл аралык биздин макулдашуу да бар. Бүт СНГ мамлекеттеринде ошол орден жокторго тилекке каршы чектелбейт. Бирок мен жана өйдө айтып өткөндөй, жергиликтүү органдар биздин ушул аталарды, апаларды учетко алат. Эгерде карар көрөрлөрү жок болсо, балдары жок болсо, турмуш шарты аз начар болсо, буларды ошол учетко алып, как пожилой граждандарга өздөрүнүн жардамдарын берип келишет. Ошондой эле бул жерде Бишкек шаары аябай көптөгөн жардамдарды ушуларга беришет. Ислам мырза, мына мисалга азыр жана Россия Федерациясын мисалга алып кетишти окшойлуу угармандар. Мына Россия Федерациясында бир катар жеңилдиктер каралганда, дары-дармектер менен бекер камсыздоо, социалдык реабилитациядагы жанагындай бир техникалык каражаттар менен жүргүнчүлөрдү ташыган жана автотранспорттордо акысыз алар жүрүп алышат, техникалык тейлөөлөрү бекер, турак жай менен коммуналдык тейлөөлөрдү пайдалануу, жанагы эле ошол байланыш, телефон деген сыяктуу, анан санитардык биринчи кезекте, курорттук дарылоо биринчи кезекте. Мына ушундай деген бир аякта абдан жакшы жеңилдиктер болгон. Бизде кандай? Мисалы үчүн азыр мына Гүлмира Качкын айтып кетти, Бишкекте бул жагдайда мындай жакшы жагдайга коюлган деп. Маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, биринчи радионун угармандары жана ошондой эле студиянын коноктору. Бишкек шаары боюнча 1 январь 2020 жылга карата 904 улуу ата мекендик согуштун ардагерлери бар. Алардын ичинен улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынан 69 киши, Бишкек шаары боюнча майыптарынан 15 киши, ошондой эле баягы жашы жетилик концлагердегилерден 13 киши, Ленинград блокадасынын катышуучулары 12 киши, баягы ошондой эле труженики тыла дейт, с группой инвалидности 67 киши бар. Бишкек шаары боюнча ошондой эле труженики тыла майыптыгы жоктордон 67 киши, 225 киши, ошондой эле баягы улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын жесир калгандарын баягы жубайлары 364, ошондой эле инвалидтердин 135 киши бар. 2020 жылга бюджетти пландаштырылуу учурунда 10 миллион 250 миң 400 сом акча бул баягы материалдык жардам берүүгө жана ошондой эле 9 майды салтанат майрамын өткөрүүгө акча каралган. Анын ичинен бир жылда бир берилүүчү материалдык жардамга Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан 9 миллион 749 миң сом акча каралган. Анын ичинен баягы согуштун катышуучуларына жана ошондой эле Ленинграддын блокадачыларына, ошондой эле жашы жетелек концлагердин немелерине 15 миң сомдон акча каралган. 2019 жыл менен салыштырмалуу 2019 жылы 10 миңден берилген. Быйыл ушу бюджеттин эсебинен 15 миңге көтөрүлгөн. Ошондой эле 10 миң сомдон баягы труженик тылдарга каралган. Андан тышкары ошол эле баягы жесир калган согуштун жана ошондой эле согуш катышуучуларын жана ошондой инвалидтердин, андан тышкары баягы согушта каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 10 миң сомдон каралган. Эгерде 2019 жыл менен салыштырмалуу болсок, 2019 жылы 5 миң сомдон берилген, быйыл 10 миң сомго көтөрүлүп атат. Ошондой эле Бишкек шаарында 4 административдик район бар. 4 административдик райондордун өздөрүнүн төлөнүүчү
баягы материалдык жардам берүүчү немелеринен алганда 10.000 сомдон бул участник баягы катышуучуларга жана ошондой эле инвалидтерге каралган, 5.000 сомдон тружениктерге каралган жана 2.000 сомдон баягы жесир калган жана ошондой эле немелер калган. Андан тышкары 9 майга карата ушу майрамга мэрия тарабыбыздан 400.000 сом акча каралган. Бул анын ичинде баягы солдатский каша дейт, ошондой эле баягы солдатский каша жана ошондой эле баягы немелерди иш чараны өткөргөнгө бир 2.000 кишиге Мындан да каралган. Ошол. Эми жана мен айтып аткандагыдай жеңилдиктери бар да, бул согушка катышкан адамдардын жанагындай коомдук транспорттарда жүрүүлөрү. Коомдук транспорттарда жүргөн биздин Же болбосо кошумча дагы бир коммуналдык тейлөөлөрдөн бошотулду беле? коммуналдык тейлөөлөрдөн немелери, мындай айтканда скидкалар бар. Андан тышкары коомдук транспортто деп калдыңыз, коомдук транспортто акысыз жүрүшөт. Рахмат, бизде угармандар күтүп калган да, сурооңуздарды кабыл алалы. Угуп атабыз сизди. Карагүл, саламатсыңарбы эле? Саламатсызбы? Менин атым Радия, 5-микрорайондон. Менин атым 1944-жылы Казармандан согушка кеткен экен. Өзү Көлдүн түп районунан, Күрмөнт айылынан. Анан ошо менден мурунку 2 баласы каза болуп, мен жалгыз калган экенмин. Ошо мен атамды Москвага бул Шикеке архивке жазсам дайым жок деп жооп бергенден Москвага жазсам, ошо Белоруссияда коюлган деп жооп келген да. Анан Белоруссияда коюлганын билип, анан мен Советтик Кыргызстанга жаздыргам. Анан ошо материалды Турсунбай Бакир уулу акыйкатчы болуп иштеп турганда, ошол материалды кесип алып, анан Белоруссияга барып келген экен. Барып атамдын жаткан жайына гүл коюп сүрөткө тартып келген экен. Анан ошо 2005-жылдары май айында ошо Белоруссияга алып барып келем деген да. Анан ошого макулдашып атканда, анан акай кетип калып, анан ал оюбуз ишке ашпай калды. Сурооңуз? Анан мен тагдырым ушунчалык оор экен да, Таалайгүл. Ошо 3 уулум бар эле, 3 өтөң өтүп кетти. Азыр эми жашым 79да. Бирок баягы мындай өзүң менен уялашып туруп турган, жок болгондон жардам бере тургандар деле жок деп айтсам болот. Сиз телефонуңузду айтыңызчы. Ошол анан эми Телефонуңузду айтыңыз, убакыт өтүп атат. 417. Рахмат, ала берет. Анан эме талай токтосоң, анан атанын жазган каттары, эмелери бар да, согуштан жазган. Ошолорду архивге өткөрсөм каяка алып барам? Рахмат. Азыр жооп алганга биз аракет кылып көрөлү сиздин жообуңузга. Кийинки угарманда кабыл алып коелу анда чогуу. Саламатсызбы, Гүлайым. Саламатсызбы? Каныбек Мырзахан Канчарынан. Мен биринчисинен суранып кетем. Мен 5 мүнөт кечип калдым. Ким отурат студияда? Социалдык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин өкүлү, ошондой эле коргоо комитетинен, анан кийин Бишкек мэриясынын өкүлү. Абдан жакшы. Абдан тиги согуш темасында болуп атат, анан тыловиктер жөнүндө болуп атат. Мен түшүнүү боюнча туурабы? Жалпы эле согуштун ардагерлери. Биринчиден ошо жеңиштин 75-жылыгы менен куттуктаймын. Абдан жакшы. Мына азыртадан баштап эле ушул темаларды көтөрүп атканыңарды себеби дегенде баягы бизде 9 май келгенде айтабыз да, 10 май күнү унутуп калабыз да. Маселелер абдан көп, проблемалар бар да биздечи. Мына азыр деле мына телефон чалып ачат, айтып ачат. Сиз да абдан жакшы айтып кеттиңиз, Таалай Гүлайым. Мына тылда орукта иштегендер жөнүндө сөз болгондо эле азыр бизде Кыргызстанда 1821 киши гана калган да, орукта иштегендер. Орукта иштегендерди айтып атам. Ал эми участники войны болгону бизде азыр 235 киши, кече жакында бирөө кайтыш болду, 234 эле киши калды согуштун катышуучуларычы. Тиги жанагы неме блокадниктерден 18 киши, мына ушундай да, мына сандар. Эми жанагы тылда иштегендерге азыр мына берет деп атпайбы, кичине майрам нарса тыйын деп турчу. Ошонун ичинде мына ачык эле айталычы, уялбай эле. Мына
биздин кыргыз улутундагылар ал жерде көп эле жок, ал жердечи. Кирбей калышкан. Себеби дегенде сабат жагынан анан мамиле ошондой болгон. Көбүнчө эле башкалар тыл болуп жүрөт. А чынында биздин аталарыбыз эле абдан иштеген. Мына сиз өзүңүздүн эле мына элеңиз чында айтып кеттиңиз, мисалычы. Ошону айыл өкмөттөр деле билет да, ошо иштегенин үчүн. Азыр мына жергиликтүү билет. Ошолордун эмне айтса болбойбу? Мына булар иштеген да ошол жана тылда депчи, ушулар жеңишке салымын кошкон, өздөрү жебей, өздөрү ачка калышып, суугуна, тоң ысыгына күйүп. Аларга орден медальды эч ким берген эмес ал убакта. Керек болсо аларды каттаган да эмес, талайык катарычы. Ушуну көңүлгө алыш керек да. Анан кийин положение ушундай, закон ушундай деп ар дайым ушундай айтып калабыз да. Ошон үчүн мен ар дайым айтып келем, Талай Гүлайым. Мен ар дайым айтып келем ушул нерсени. Силер мына майрам жакындап калганда эле ушундай маселени көтөрбөстөн, же президентке чуркап барып бир тизмени бере койбостон, бир жарым жыл мурда даярдасак болбойт беле? Ушу бизди чакырсаңар, биз да өзүбүздүн оюбузду айтмак элек силерге. Кандай кылсак болот мына элдин ичиндеги нааразычылыктын азайтуу үчүнчү? Анан дайыма эле ушундай кылабыз. Мына блокадниктерге мен эч качан каршы эмесмин. Алар байкуштарды корбошкон, бирок блокадниктер кыргыз элине ыраазы болуш керек. Жыл сайын 27 январь күнү майрам кыласыңар, бийликтин мамлекеттин акчасын бөлүп бересиңер, кашасын дараган куюп бересиңер жакшынан кылып. Ал эми кечөөнө тияка Ленинградка эстелик коебуз дегенде кандай чырт эмелер болуп атат, караганда тоскоолдуктар. Ушул маселеге мына азыр эми дагы бир жолу айтам, азыр маанайыңарды бузгум келбейт. Бирок жанагындай положение деген, указ, приказ, закон дегендерди өзгөртпөсөк болбой калды. Элге кичине кайрылалы, айрыкча мына тылда иштегендерге, анан участник военларга, башкаларына дагы. Анан азыр ошо жана Талай Гүлайым, ошо дагы бир жолу айтам, ошо жанагы жергиликтүү бийликтер ушул маселени отуруп эле чечип койсо болот анычы. Кыргыздарга орден медаль берилген эмес талайгиттерге. Рахмат. Рахмат. Эми кеп мен өзүмдүн апамда эмес, бул ошол сыяктуу адамдар да көп экен, анткени биздин да биринчи радиого көп кайрылат. Эми материалдык жактан эч мындай бир баардык жагы камсыз болгон апалар да, аларга эч кандай керек болсо кереги жок, бирок моралдык жагы болот экен да. Ошол убакта мен трактор айдадым эле, ошол убакта мен ушинтип жүрдүм эле, бирок эч жерде кошулбай калдым. Айыл өкмөттөрдү баардык айылдашым муну билет деген жагдайда гана сөз болот экен да. Эми сизге чоң рахмат, Каныбек мырза. Дагы бир суроону уланталам да ушул багытта. Мисалы үчүн, мынакей КМШ мамлекеттеринин коргоо кеңеши менен биргеликте ушул жеңиштин 75 жылдыгы белгиленет. Бул боюнча азыр даярдыктар көрүп жатат, Индира Сагындыкова. Мына биздин өлкөдө эмнелер бар? Сиздердин мекеме бул менен түзмө түз иш алып барат. Кандай маалыматтар бар? Ушул боюнча бөлүшүп кетсеңиз, анткени аз эле убактыбыз калган экен. Биздин ушул эң биринчи бизге Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен келип түшөт, документ келип түшөт. Ошондо 9 майга мынча квота берилди, нота келди, квота 3 кишиге дейт, 3 кишиге документ коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети даярдайбыз. Биз биргеликте жанагы Качкан Саргазакович менен биргеликте. Анан 9 майдыкы болду. Андан кийинки азыркы жаңы эле ушул келип түштү. Апрель айында международная конференция ветеранов Второй мировой войны деген сунуш келип түштү. Ошондо биздин Кыргызстандан 25-30 орун берилиптир. Ушуну биз биргеликте иш чараны өткөрдүк. Жылдын башында мен айтып кеткендей эле биз Кыргызстандан баскан тургандары тың болгон 25 ардагерди тандалган. Ошол 25 ардагерди булар конференцияга тандалып 11 гана ардагерди тандадык. Бул жерде айтканда бүт Кыргыз Республикасынын 7 дубанын областтарынан тандалды. Бир гана айтып кетерсин, бир Талас областында тандалган жок. Анткени Талас областында ветеран ардагерлерибиз бар, бирок баскан тургандары тың эмес деди да. Эң улусу 102-ге чыккан Шатманов Шабай атабыздын баягы 70 жылдык алып барып келген. Ушул киши кичине немере экен, бирок бара албайм дегендей кылды да. Анткени ден соолугуна карата. Анан ошого карата 11 ветерандын, 11 ардагердин жана 11 жандагы сопровождающий менен документтер кетти Москвага. Бул через Тышкы иштер министрлиги кетти. Алар уже посольствого бердик дейт. Буюрса ушул апрель айында боло турчу иш чаралар, андан кийинки май айындагы 9 майга боло турчу иш чаралар. Мындайча айтканда биз уже ишибизди өткөрүп
бердик, кетти бизден. Эми албетте бул чогуу иш чаралардын арасында биз билгенде ошол юбилейлик жеңиштин күнүнө карата бул албетте эми аскер парады ал белгилүү. Ошол эле дайынсыз жоголгон, кайсы жерде сөгүү жашылганы белгисиз болуп калган жагдайларды издөө, ошол кыргызстандык жоокерлердин сөөктөрү калган жерлерди аныктоо, анан жанагындай юбилейлик медалдарды тапшыруу, ошол эле сиздер айтып аткан жана маданий массалык иш чараларды уюштуруу дегендер кирген, туурабы? Ооба. Эми кошумча айтамын. Биз азыр Разия апа айтып кетпедиби, ушул 3 агам деп, Разия апанын 3 бир тууаным депчи. Анан ошол жана Белоруссияда коюлган сөөгү деп айтты. Бул жөнүндө айтып кетсем, биз бул негизинен Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Улуу Ата Мекендик согуштун согуш жылдарында башка согуштарда жана согуштук чыр-чатактарга дайынсыз жоголгондордун, каза болгон ата бабалардын көмүлгөн жерлерине жөнөтүү учурунда мыйзамдуулукту сактоо максатында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Никитенко тарабынан демилгеленген согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тиркелген корутундусу даярдалып өкмөтүнө кетти. Бул боюнча ошол ата биз барып келет элек деген көп сунуштар кезилет да. Менин атам ошол жерде көңүлдүү эле ошол жерге барып келсек кандай деп. Биздин мындайча айтканда Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине акча каралган эмес. Булчу биз ошону эми мындайча айтканда мыйзамдуу анда күтүш керек экен. Эми атасынын сүрөттөрүн архивге алып барат эле эмес. Каяка алып барыш керек? Эми архивте боюнча азыр биздин генералдык штабда, биздин куралдуу күчтөрдүн генералдык штабында атайын бир бөлүм бар. Ошол бөлүмгөдүн мен ушул апанын телефон номерин жазып алдым, тактап алып жардам берип койсоң. Эгерде ошондой музейге принимать этип атабыз, алабыз десе өткөрсөк болот. Бизде эми убакыт аз калды, бирок суроо салган дайыр угарман чыгып алды. Кыска берген өтсөңүз. 2 мүнөт убактыбыз бар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атам да 90го чыкты. Ошо согуш учурунда 11 жашта бала экен, трактор айдаптыр. Анан кийин оорукта иштеген да. Анан Кочкордо учету. Өзү биякта жашайт. Биякта вообще докторго да көрсөтө албайбыз. Учетун котороюн десем, карып калган кишиникине эми которуштагы. Телефон айтсаңыз, телефонуңузду. Меники 45 90 24. 45 90 24. Рахмат. Гүлмира Качкановна, мына республиканын бардык региондорунда жыл сайын эле ушундай бир согуштун ардагерлерин жашоо турмушун байкап, мындай көзөмөлгө салып турган жагдай бар да, сиздерде бул иш каралган да. Мисалы үчүн алар кандай шартта жашап жатат, мындай көзөмөл жүргүзүүдө алардын сөзсүз түрдө муктаждыктары билинип калат. Эмнеден буларга эмне керек экен деген. Мисалы үчүн эми мен сөзүм, мисалы үчүн ошол үйлөрүндөгү шарттар, алардын жанагындай байланыштыруучу телефондор иштеп жатабы, жана башка медициналык жардамдарды убагында алып жатышабы деп. Мына ушундай жагдайларды сиздер кандай реакция кыласыздар? Ушул анализди жүргүзүп турасыздарбы? Ооба, бизде жерлерде бизде аймактык биздин управлениялар бар, ар бир райондо. Ошол райондордо биздин социалдык кызматкерлер бар. Ар дайым алардын көңүлүндө биздин ветерандар кандай шартта, орктун эмгекчилери кандай шартта жашап аткандыгы. Бүгүнкү күндө социалдык кызматкерлерден 253 согуштун ардагерлери, орктун эмгекчилери биздин социалдык кызматкерлер барып үйлөрүнө барып тейлеп беришет. Жакшы экен. Эми жана 45-90-24-тү жазып алдыңыздар. Мына Кочкордон дейт, ошол убакта азыр эч жерден эч нерсе медициналык жардамды ала албайт экен. Ушуну көзөмөлгө алып коесузбу, Гүлмира Качкановна? Сизге сураныч. Жакшы, биз жумушка барганда сиз менен байланышалык. Ушул номерди мен жазып алдым. Муратбек Мамадалиев жазып атат. Саламатсыздар, биринчи радио коноктору идеяңыздарды толук колдоо менен бирге бир сунушум бар дейт. Кыргызстандын бардык айыл аймак шаарларда жергиликтүү өкмөттүн каражаты менен бардык согуш ардагерлеринин сүрөтү аты жөнү менен чоң кылып доска коюлсун. Себеби көп согуш ардагерлери өтүп кеткен 9 май күндөрү жогоруда айтылган тизмеге барып сүрөттөрүн көрүп аларды эскерип турушубуз керек дейт. Демек бул абдан жакшы экен. Жергиликтүү бийлик дагы муну көңүлгө алат деген ойдомун. Урматтуу радио угуучулар, бизге берилген убакыт тилекке каршы аягына чыгып калды. Биз ушул Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине камкордук кандай жүрөт, кандай жүрүшү керек, эмгек жана социалдуу өнүктүрүү министрлиги сунуштап жаткан долбоор 5 000 сом бир жолку ала турган жөлөк пулду көтөрүү боюнча бүгүн сөз кылдык. Биздин студиябызда эмгек жана социалдуу өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Окоева, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү майор Үсөналиева Индира Сагынтыковна, ошондой эле Бишкек шаарынын социалдуу өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчүсү адиси Ислам Куттубеков катышты. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Бизге келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бизди угуп, бизге суроо салып,
Биз менен сунуштарын бөлүшкөн угармандарым сиздерге дагы аманчылык тилейм. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.